Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр? Мен атым Эрмек Исмаилов. Буга чейин мен сиздерге коронавирус илдетини кабылып, кандай түрүндө өткөргөн жөнүндө маалымат берип жаткам. Бүгүнкү күндө абалым жакшы, ПЦР тестин тапшырдым, ал жерде терс деп жыйынтык чыкты. Бүгүн мен сиздерге постковидтик белгилер жөнүндө айтып кетейин. Сиздерден ошол постковидтик белгилер тууралуу бир канча суроолор келген экен, ошол сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылайын. Биринчи суроо: ковидтен кийинки синдром деген барбы? Анын белгилери кандай? Албетте, азыркы учурда дүйнөлүк окумуштуулардын айтуусу боюнча постковидтик белгилер бар. Алар бир нече. Алардын пайда болуусу бул иммунитетке байланыштуу болот. Мисалы үчүн сиз коронавирус илдетини жеңил түрдө өткөргөн болсоңуз, ал постковидтик белгилердин жыйынтыгы бир аз болушу мүмкүн. Эгер оор түрүндө өткөргөн болсоңуз, төмөнкүдөй постковидтик белгилер болушу мүмкүн. Бул деген чачтын түшүүсү, эс тутумунун начарлашы, уйкусунун бузулушу, дагы бир нече баягы өнөкөт ооруларынын өөрчүтүп жибериши толук ыктымал постковидтен кийин. Кийинки суроо: коронавирус кандай ооруларды козгошу мүмкүн? Мен сизге жогоруда айтып кеткенден кийин, эгер сиздин өнөкөт ооруларыңыз болсо, бул жүрөк оорусу, кан диабети, дем алуу боюнча өнөкөт ооруларыңыз болсо, мисалы бронхит деген оорулар, ошол ооруларды сөзсүз түрдө ал козгошу мүмкүн. Аны козгобош үчүн сиз бир гана жол бар, аны сиз өзүңүздүн үй бүлөлүк дарыгерге барып, ал жерде жанагы ошол ооруңузга байланыштуу баягы анализдерди тапшырып, жана ошого байланыштуу дары дармектерди алып, ден соолугуңузду чыңдасаңыз, козголушу чоң болбошу мүмкүн. Реабилитация баарына керекпи деп суроо узатыптыр биздин көрүүчүлөр. Албетте, реабилитация баарыбызга керек. Кеминде 3 айдан 6 айга чейин болуш керек. Мисалы үчүн сиз жеңил түрүндө өткөргөн болсоңуз, реабилитация жок дегенде 3 ай болуш керек. Бул деген кандай? Азыр кыш убактысы, эгер сиз жылуу кийинбей, суукка жылуу кийинбей чыксаңыз, анда сиз баягы өпкөнүн кайра калыбына келе жаткан процессте сиз анын дагы терс таасирин берип, кайра пневмония оорусуна алып келиши мүмкүн. Эгер сиз коронавирус илдети менен пневмония менен оорусу өрчүшүп кете турган болсо, анда 6 ай ошол үй шартында болуп, анан дем алуу, баягындай гимнастикаларды жасап, андан соң иммунитетиңизди чыңдап, көчөгө баягы себепсиз чыгуусу тыюу салынат деп айтып кетем. Депрессия абалынан кантип арылуу керек? Ал кандай адамдарда болушу мүмкүн? Постковидтик белгилердин бирөөсү, сиздер могу көрүүчүлөр айткандай эле, бул депрессия. Мен баягы жеке тажрыйбамда байкашым боюнча, ошол 10 бейтаптын ичинен бир 7-8 сөзсүз түрдө депрессияга кабыл алат. Себеби бул коронавирус илдети массалык маалымат медианын жардамы менен ошол коронавирус баягында орчунду деп, анан баягы бизде ошол коронавирус илдетине чалдыгып каза болгондордун саны көп болгондуктан, элдер эгер ошол коронавирус илдетине чалдыгып калса, мен дагы ошол каза болуп калышым мүмкүнбү, же пневмония болуп калышы мүмкүн деп, ошол депрессияга кабыл алып жаткан учурлар болот. Ошондуктан ал депрессияга кабыл албаш үчүн оорунун белгилери пайда болуп жатканда убагында дарыгерге кайрылып, ошол илдетиңизди батыраак айып кетсин деп салымыңыз кошсоңуз, бул депрессияга кабыл албаганга толук салымыңыздарды кошо аласыздар. Уйкунун бузулушу, ал дагы коронавирустун кесепети, кантип калыбына келтирсе болот? Албетте, бул дагы постковидтик белгилердин бирөөсү. Көп бейтаптар ошол уктай албай жатканы жөнүндө дагы маалымат берип жатат. Буга мен мындай кеңешимди берип кетет элем. Биринчи иретте, эгер сиз уктай албай жатсаңыз, анда атайын ошол уйкуну келтире турган атайын дарылар бар. Аны бирок сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгер менен кеңешип, андан соң ал дарыларды кабыл алсаңыздар болот. Андан соң мындай уйкуга баягы уктаганда, баягы ооруп жаткан учурларда бейтаптар баягы дем алуусу кысылып, ошонун коркуп калгандыктан дагы уйкусу качып кетиши мүмкүн. Ошондуктан кечке келгенде, мисалы үчүн алаксытып, үйдөгүлөр менен сүйлөшүп, китеп окуп же башка нерселер менен алаксысаңыз, балким уйкуңуз дагы келип калышы мүмкүн. Коронавируска кабылган адамдын иммунитети төмөндөп, алсыз болуп калат да. Кантип көтөрүүгө болот? Сөзсүз түрдө коронавирус адамдын иммунитетин толук түрдө түшүрөт. Буну кайра калыбына келтириш үчүн бир нече жолдору бар. Бул
сөзсүз түрдө жакшы уктоо, кеминде 8 саат, андан соң тамактануу 3 маал кадимкидей эле буга чейин кандай тамактанып жаткан болсоңуз ошентип тамактанып, андан соң атайын ошол иммунитетти көтөрө турган витаминдерди кабыл алсаңыз жана атайын физикалык көнүгүүлөрдү жасап турсаңыз, иммунитетиңиз тез арада кайра калыбына келиши мүмкүн. Балдарга реабилитация керекпи? Балдар эгер коронавирус илдетине чалдыга турган болсо, ал формасына байланыштуу болот. Эгер жеңил түрүндө өткөргөн болсо, анда мындай реабилитациянын кереги жок. Бир гана ошол 1-2 ай үйдө жылуу шартта көчөгө себепсиз чыкпаганга аракет кылыш керек. Андан соң башка кыймыл аракет кереги жок. Эгер балдар пневмония болуп кете турган болсо, анда сөзсүз түрдө ошол үй шартында мен жана айтып кеткендей эле чоңдорго кандай кеңешим болсо, булар деле 3-6 айга чейин үй шартында көзөмөлдө болуш керек. Өпкөнүн жакшы иштөөсүнө эмне таасир берет? Өпкөнүн жакшы иштөөсүнө бул көнүгүүлөр жардам берет. Атайын азыр баарыбыз билгендей эле YouTube каналында орусчасы болсо дыхательный гимнастика деп эле жазсаңыз, ошол пневмониядан кийинки кайра калыбына келүүчү сонун көнүгүүлөр бар. Ошолорду жасап, үй шартында өзүңүздөрдүн өпкөңүздөрдүн иштетүүсүнө жакшы жардам берсеңиздер болот. Кулактын угуусу, көздүн көрүүсү начарлаган учурлар кездешет. Убакыттын өтүшү менен алар кайра калыбына келиши мүмкүнбү деген суроо узатты биздин көрүүчүлөр. Албетте кайра калыбына келет, бирок ошол кайсыл жериңиз ооруп жаткан болсо, ошол дарыгерге барып кеңеш алып, ошол илдеттин өрчүп кетишине мындай салымыңызды кошушуңуз керек, өрчүп кетпешине салымыңызды кошушуңуз керек. Себеби бул өнөкөт оорулар бара эгерде убагында көзөмөл кылбаса, өрчүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ооруп жаткан болсо, үйдө олтурбай, сөзсүз түрдө дарыгерге барыңыз. Андан соң дагы бир көрөрмандардан көп суроолор келип атат. Ошол жыт сезими жоготуу боюнча суроолор болуп атат. Кээ биркилердики 4 ай, 5 ай өтсө дагы кайра калыбына келе экен. Ошо окумуштуулардын айтышы боюнча бул жыт сезимдин кайра калыбына келүүсү биринчи иретте бул иммунитетке байланыштуу. Андан соң баягы коронавирус илдетинин кандай түрүндө өткөргөнгө байланыштуу экен. Азыркы учурда акыркы маалыматтар боюнча жыт сезимдин кайра калыбына келүүсү бул 6 айга чейин созулушу мүмкүн экен. Андан соң сиз ошол жардам берүү үчүн жыт сезимине атайын көнүгүүлөр бар. Аны дагы YouTube каналынан таба алсаңыздар болот. Көрөрмандардан акыркы сурообуз келген экен. Мурундун жыт сезбей калуусуна атайын көнүгүү бар экен. Эгер адам сезбей жатса, кандай кылуу керек? Мен жогоруда бул суроого жооп берип кеттим, бирок айтып кетейин дагы. Атайын ошо YouTube каналдарда көнүгүүлөр бар. Ошол көнүгүүлөрдү жасап, өзүңүздөрдүн жыт сезимдин кайра калыбына келүүсү үчүн салымыңыздарды кошсоңуз болот. Албетте, экинчиси бул иммунитетиңизди чыңдашыңыз керек. Себеби мен айтып кеткендей, коронавирус илдетине чалдыккан бейтаптардын көбүндө мындай иммунитеттин түшүп кетиши байкалып жатат. Ошондуктан ошол иммунитетиңизди чыңдасаңыздар, балким жыт сезими дагы кайра калыбына келиши мүмкүн. Ошол бүгүнкү суроолор аяктаптыр. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.